Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Баарыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен бүгүн сиздер менен ашлафу жасап берейин дедим. Биз азыр крахмалын уютабыз. Бизге 1 подвод крахмал керек. Кукуруза крахмалы, жүгөрү крахмалы дейбиз. 1 подвод муздак суу. Крахмалга кошуп биз крахмалды эзебиз. Муздак суу менен. Жакшылап эзип албасак, бул түбүнө кургап калат, катып. Ошол нерсени эзебиз жакшылап. Жакшылап эзгенден кийин бул сүт сыяктуу болуп калат, коюу сүт сыяктуу болуп. Жакшылап кашык менен аралаштырсаңар да болот. Мага бул венчик таякчасы ыңгайлуу, ошон үчүн ушуну менен аралаштырып атам. Ар жагы жакшы ирибей калды, мына монтип катып калат, цементтей болуп түбүнө. Ошол нерсени биз эритишибиз керек. Крахмал уютканды баарыңар эле билсеңер керек. Билбегендер болсо, ушундай кылып уютсаңар болот менин рецептим менен. Менин крахмалым өтө жумшак болбойт, эзилбегендей крахмал. Буга 1 аш кашык туз салабыз. Уксусный кислотадан 1 кашык куябыз. Жакшылап аралаштырабыз дагы. Анан буга мен тефальга кайнатып койгом суу, ысык суу. Андан 4 подвод куябыз. Ошону менен бардыгы 5 подвод суу куюлат. 1 2 3 мынакей 4-сүн куям. 4 жанагы муздак суу менен 5 болду. Ошондо бизге 5 подвод суу, 1 подвод крахмал кетет. Эми муну биз плиткага коюп кайнатабыз. Бул кайнап баштаганда эле моундай коюла баштайт. Аралаштырып турушубуз керек коюлганча. Аралаштырып турабыз, 1-3-4 минуттан ичинде коюлуп кетет бул абдан. Анткени биз ысык суу куйганбыз. Мынакей 4 минутта өттү коюп кайнатканыбызга. Бул уже коюлана баштады. Аябай коюлуп кайнай баштаганда капкагын жаап 20 минутага коюп коебуз. Мынакей монтип бышылдап ичинен воздух чыгып кайнай баштайт. Капкагын жаап туруп 20 минутага коюп коебуз. Бирок 2 минут, 3 минут сайын аралаштырып турабыз. Анткени бул түбүнө тартып кетет. Мен 400 градуста ысыкта коюп койдум. Эми бышырабыз. Бул бышканга чейин идишин даярдап, моундай майлап алабыз суу май менен. Крахмал анткени чыкканы ыңгайлуу болот бизге муздагандан кийин. Жыйырма минутта өттү. Бышты. Мен плитканы өчүрүп кайра күйгүзгөндүктөн минутасы башкача болуп калды. Мынакей моундай болуп бышты. Идишине салабыз. Шыпырып калган кастрюляга калтырбай анда салабыз. Тетиндей түбүнө крахмал тартып кетет, күйүп. Эч нерсе болбойт андан. Кастрюлаңарга азыр толтуруп муздак суудан куюп койсоңор, ал өзү эле сыйрыма болуп калат. Анан жууп саласыңар сыйрып.
идишке куюп алабыз мындай кылып. Куйгандан кийин муну түздөп муздак жерге коюп коебуз. 2-3 саатта муздаса, мындай кылып туруп муздак жерге 2-3 саат коюп коебуз. Крахмал муздаганча подливтерин жасайбыз. 3 дана жумуртканы кууруп алам мен майга. Муну кээ бирөө подводко салып, чегип туруп, чалып туруп жасайт экен. А мен мындай эле жасайм. Сковородкага чалып, бышырып алам. Пат эле бышат жумурткабыз. Мен суумайды көбүрөөк куюп алыптырмын. Бирок эчтеке болбойт андан. Мынтип аралаштырып кууруп салсак, агы ак, сарысы сапсары болуп жакшы көрүнөт. Бул эт да кошсоңор болот кууруп. Мен жумуртканы эле жасайм бүгүн. Жумурткам куурулуп бүттү. Анан кастрюляга мындай ысык кайнаган сууну коюп коебуз. Крышкасын жаппайбыз. Муздаш керек бизге бул суу. Муздаганча биз лазыжанды жасап алабыз. Жаңы огороддо өсүп аткан чесноктон касып келип, арчып, мындай чеснок туурагычтан өткөрөм. Майдарак болсо жакшы болот. Колго туурасаңар деле болот, теркадан өткөрсөңүз деле болот. Мага чеснок жанчкыч ыңгайлуу, ошондуктан мындай жанчам. Эми буга ачуу мурч кошобуз. Кимдер мурч дейт, кимдер калемпир дейт. Мен болсо канча чеснок болсо ошончо мурч коштум. Кадимкидей эле пакетиктеги Казакстандын мурчу. Ачуу мурч. Эми буга жумуртканы алып туруп, сковородкасына май куюп, кайнатып, ошондон куям. Чесноктор бир аз бышып, ачуусу кетип калат. Чыты. Эми муну аралаштырабыз, баарын бирдей массага келтирип. Ошондой лазыжаныбыз даяр болду мына. Биз лазы жасаганча жумурткабыз муздап калды. Мен азыр жумуртканы туурай баштайм. Жумуртканы доскага чыгарып койгом. Муну мындай кылып туурай беребиз. Бычак менен. Камырымды жууруп койгом. Бир сыйра илеп коелук муну. Ийине келе берсин. Жайганга ыңгайлуу болот. Подливине көк пиязды туурап алабыз. Майда кылып туурап алгандан кийин жусайды дагы ушундай кылып туурап алабыз. Пиязды, жусайды, анан мындай болгарский калемпирди туурап алгандан кийин муздаган подливине биз 2 кашык туз салабыз. 2 кашык туз. 1 кашык ак туз. Ак туздан 1 кашык коштук. Көп эмес, нормально.
Андан кийин соядан 5 кашык кошом. 5 кашык кошуп жакшылап аралаштырабыз. Эми уксус кислотасынан 2 кашык кошом. Азыраак болсо дагы кошсоңор болот, татымына жараша. Меники бир аз азыраак болуп калды, дагы бир аз кошом. Ошондо 3 кашык уксус кислотасын коштум. Эми тууралган жумуртканы, пиязды, жусайды, болгарский калемпирди кошом. Мынакей кошуп алдым. Эми муну жакшылап аралаштырабыз. Бардыгы эриши керек. Туздары, соялары жакшылап аралашыш керек. Өңү момундай кызыл, жашыл, сары болуп кооз көрүнөт аябай. Аппетитти табетти ачкан. Бул ашляфунун рецеби абдан көп. Ар ким ар кандай жасайт. Ар кайсы ингредиентти кошуп эле жасай берсе, даамы ар кандай боло берет. Мынакей эмесин куурутмасын жасап алам. Бул куурутмага 2 жумуртка, 2 кашык томат пастасы жана 1 баш, чоңураак баш ак пияз кошулат. Муну жакшылап кууруп алабыз. Май куюп кууруп алгандан кийин бир аз татымына жараша туз салабыз дагы. Муздак суудан куюп кайнатып алабыз. Муздак сууну канча куябыз? Мынакей үстүн жабылгандай. Ушундай кылып куябыз, көп эмес. Буну эми биз кайнатабыз. Кайнагандан кийин муну дагы алып биз муздатып алабыз. Мына кайнап баштады. Эми плиткадан алып коебуз дагы. Муздай берсин. Биз ага чейин кесмесин даярдап баштайлы. Камырыбыз даяр болду. Мынакей моундай жукартып алам дагы. Кесме кескичтен мындай кесип алып, жайып кесе баштайм. Камырыбыз да абдан сонун ийленип жакшы болуптур. Муну колго кессеңер да болот, чойсоңор да болот. Ар ким ар кандай жасай берсе болот. Момундай кылып жукартып алабыз. Мынакей. Өтө жука эмес, өтө калың эмес, орточо. Эми муну биз кесме кескичтен кесе баштайбыз. Мындай ичке кылып кесип алып, суубуз кайнап калды. Ага салып бышырабыз. Сууга 1 чоң кашык туз салып коебуз. Кесме туздуу даамдуу бышыш үчүн. Анын бириктирилип калган нерселерин мынтип таякча менен же болбосо вилка менен ажыратабыз. Анан капкагын жаап коебуз кайнаганча. Бат эле кайнайт, карап турбасаңар ташып кетет. Мына кайнады. Кайнагандан кийин биз мынтип аралаштырып дагы 1 минутта кайнатабыз. Жанында туруп карап турбасаңар таштап кетсеңер ташып кетет кесме. Мынакей азыр көбүк чыгып жакшылап кайнап баштады. Эми чыгарабыз.
Мынакей жакшылап кайнады. Бышты кесмебиз. Ак көбүк чыгып кайнаганда кесмебиз даяр болгону билинет. Муну биз табакка чыгарып алабыз. Көрдүңөрбү, эзилген жок кесмебиз. Мен камырга 1 жумуртка кошком. Анан ысыгыраак сууга жуургам. Анан муну муздатыш үчүн биз дасторконго төгүп алабыз. Дасторконго төгүп алып, мынтип майлайбыз үстүн. Анан муздаганча калтырып коебуз. Жакшылап майлап, мынтип. Көрдүңөрбү, кандай сонун сүлкүлдөгөн кесме болду, эзилбеген. Муну эми муздак коюп коебуз. Муздаганча башкаларын бышыра беребиз. Камырыбыз муздады. Муздагандан кийин монтип бириндетип силкейбиз. Кээ бирөө бышыргандан кийин муздак сууга салып муздатат экен. Бизде көлдүктөр кесмени ушундай бышырабыз. Муздак сууга салбастан майлап туруп муздатабыз. Эми ашлямфуну салып көрсөтөйүн силерге. Биринчи кесмесин салабыз. Андан кийин крахмалын салабыз. Крахмал кескич жок, мен доскага эле мындай бычак менен кесип койдум. Андан кийин куурулган подливтен салабыз 1 кашык. Лазаньядан салабыз. Өтө ачуу болсо аз салгыла. Аябай ачуу болуп жей албай каласыңар. Анан подливин куябыз. Мынакей биздин ашлямфубуз дагы бүттү, даяр болуп. Баарыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Мынакей. Ким ашлямфу жегиси келсе, караколдукундай ашлямфу жасап жегиле. Кээ бирөө буга помидор, бадыраң кошот экен. Мен үйдөгүлөр андайды жактырбагандыктан бир аз эле жумуртка, жуусай, калемпир кошуп жасадым. Баарыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Менин каналыма жазылыңыздар, катталыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Дагы көрүп туруңуздар. Менин каналыма катталып туруңуздар. Дагы даамдуу тамактардан жасап чыгарам.